Бишкек шаардык кеңешине ат салышууда 6 партия, анын ичинде 3 экс-мэрдин партиясы озуп чыкты. Шайлоонун алдын ала биринчи жыйынтыгы айтылары менен мурдагы кала башчысы Аскар Салымбеков, Нариман Түлеев жана Азиз Суракматовдун Бишкекте жолуккандагы видеосу интернетке тарап, социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жаратууда. Бул үчөө, ошол Нариман Түлеев, Аскар Салымбеков, ошол эле Азиз Суракматовдор булар багы буга чейин ошо коалицияны түзүп койгон. Буга чейин ушунча добуш сатып алабыз. Ушунга алдыңкы орунга келебиз деп уже эле чечип койгон. Буга чейин эле переговор болгон деген да маалыматтар чыгып атат. Кандай болгондо дагы мындай ыплас нерсе деп эсептейм. Анткени багы өлө элек аюунун терисин бөлүшүп атат деп мен баалайт элем да мындай. Түлеев өзү деле Аскар Салымбеков жана Азиз Суракматов менен жолукканын четке какпайт. Ал шаардык кеңеште көпчүлүк коалиция түзүү тууралуу макулдашышканын айтып, Эмгек саясий партиясы анын мэр кызматына талапкерлигин колдой тургандыгын ачыктады. Бирок Түлеев жолугушуу шайлоого чейин болгонун белгилейт. Мен өзүм партиямды Мэрликке коем. Ошондой эле айтып кетпедимби, ошол Эмгек партиясы келип кол кармашып сүйлөштүк, бизди колдомой болушту. Ким менен колдоштуңуз? Салымбек менен, Аскар Салымбек менен. Өткөн жылдын октябрь айында өлкөдө абал олку-солку болуп турганда дээрлик бардык кызматтардын жетекчилери алмашкан. Анын ичинде Бишкек мэриясы дагы бар. Азиз Суракматов иштен кеткен соң Нариман Түлеев дароо кала башчынын милдетин аткарып калган. Бирок көпчүлүк анын бул кызматка келерин каалабай, митингге чыгып туруп алышкан. Ошентип 2 күнгө жетпей Түлеев бул кызматтан кол жууган. Моралдык жактан эч кандай укугуңуз жок. Түлеев ар дайым мени мэр бол дешип суранышат. Мурдада Бакиевдер оюма койбой, жок десем болбой Мэрликке алып келишкен деп апырткан. Анда да өзү суранып, чуркап жүрүп кызматка келгендигин так билгендер айтып жүрүшөт. Өткөн жылы да октябрда кызматынан кетип жаткан мэр Суракматов да абдан суранып, көндүрдү деп айткан эле. Чындыгында Нариман мырза өзү жан талашып, мэр болом деп жандал бастаган. Амына бул ирет. Бет кабын ачык сыйрып, шайлоо жыйынтыгы чыкпай жатып, ачык эле жан өрөп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштады. Жарандык активист Амантур Манапбаев репутациясы опурталдуу адам кайрадан бийликке барганы туура эмес деп эсептейт. Коррупция күнөөсү боюнча шектелген адам, өзүнүн репутациясы таза эмес адам мэр болбошу керек. Мындай мүмкүнчүлүккө биз жол бербешибиз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, бул киши 2008-2010 жылдары Бишкек калабызды башкарып келген. Анын башкаруусунда биз ишинин жыйынтыктарын көрдүк. Баягы айткандай түлөбүстары кереги жок бизге. Карапайым эл өзүнүн ой пикирин айткан. Ким менен сүйлөшүп алса, кимге канча берсе, бири-бири менен баягы ууруларга окшоп элден жашыруун жолугушуп мындай маселени чечишкендиги бул элге жакпайт дагы, элдин кыжырын кайнатат дагы. Баса азыр коомчулук мурунку чиновниктерге же айталы эски адамдарга ишенбейт. Ошондуктан жеке кызыкчылыктарын гана көздөгөн коррупционерлерден арылууга кез келди. Шаар тургундары мэрлик кызматка чыныгы шаардын көйгөйүн түшүнгөн адам келүүсү керектигин айтышат. Бул иштебей туруп эч нерсе кылбай турган кайра келем дегенде уялыш керек да. Ушундай уят намыскер адам болсо дейбиз да. Баары угуп атабыз, бирок буга чейин деле иштеп көрдү ал киши. Жаңы жүздөрдү көргүбүз келет, жаштарды көргүбүз келет. Буга чейин иштеп жүргөндөрдүн ишин деле көрдүк, эми жаштардын ишин көргүбүз келет. Бул азыр эски саясатчылар кайра эле баягысын улап кетиши мүмкүн да. Топ тегеренип эле жүрөт элечи. Андан көрө кичине башкаларга, башка жүзгө которулса, мүмкүн башкача иштеп кетеби. Түлеев кайрадан Бишкек шаарынын мэринин креслосуна отурат деген кептер учурда коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Мурунку мэрдин тажрыйбасы тууралуу айта турган болсок, Түлеев кала башчысы болуп турганда мамлекетке дээрлик 60 миллион сомдук зыян келтирип, күнөөлүү деп табылган. Азыр Кытайдан алып келген автобустарынын 95% эч нерсеге жарабай жыйылып турат. Саясат таануучулар мэрлик кызматка кадыр баркка, кынтыксыз ишенимге ээ болгон жаңы таза адам келиши керектигин айтышат. Лондондун мэриясында иштеп келген тажрыйбалуулар, бир дүйнөлүк банкта, бир же болбосо iPhone'до иштеп келген бир менеджерлер болсо, могулар тажрыйбалуу экен дейт элек да. Биз тажрыйбалуу деп эмне, коррупцияга тажрыйбага толгондорду айтып атабызбы? Уурулукка тажрыйбалууларды айтып атабызбы?
же бөлө тууган болуп, тайке бажа болуп тажрыйбага толгондорду айтып атабызбы. Биз ошон үчүн мен оюмча азыр ушундай шанс бериш керек деп ойлойм. Калгандарын биз көрдүк да буга чейинчи. Эске салсак, Нариман Түлеев 2008-2010 жылдары шаарды башкарган. 2012 жылы ага коррупция боюнча күнөө тагылып, 2013 жылы Ленин райондук соту мүлкүн конфискациялоо менен Түлеевти 11 жылга эркинен ажыраткан. Ал мамлекеттик казынага 60 миллион сом кайтарып берип, 2016 жылдын май айында эркиндикке чыккан. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, NewTV.